Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге суранычтар боюнча бункер деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону баштаардын алдында биздин каналга унутпастан катталып койгон болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында эле каарманыбыз Адриан менен таанышып, биз анын оркестрда дирижер экенин билебиз. Бир күнү ал үйүнө кайтып келип эле үйдө сүйгөн кызы Белиндин жок экенин көрөт. Көрсө Белин ага видео жазуу калтырып, Адрианды дагы эле сүйөрүн айтып, бирок биз мындан ары чогуу боло албайбыз. Эми мен алыстарга кетип жатам, жана мени издебе деп айтыптыр. Ал сөздөрдү укканда Адриандын жүрөгү сыгылып, кайгыра баштап, жакын жердеги эс алуучу жайга барат да ичимдигин ичип ыйлап отурганын көрөбүз. Ал сүйгөнү таштап кеткендиги үчүн ызаланып, ал жактан сыртка чыкканда бир адам менен жөндөн жөн эле мушташып кетет. Мастыгынан улам ошол жерде өзүнүн денесин да башкара албай жатып калса, ошол жерде иштеп жаткан кызматчы кыз Фабиана аны көрүп жанына келет да, ал Адриандын абалын көрүп такси чакырып салып жиберейин деп жатса, Адриан ага болбой экөөбүз чогуу кетеличи деп эле Фабианага унаасын берип айдатып коет. Экөө бат эле тил табышып сүйлөшүп кеткендей болуп, эртеси Адриан эч нерсе эстей албай эле ошол Фабиананын үйүнөн ойгонот. Ал Фабианага бир гана рахмат деген сөзүн айтып, коштошпостон дагы үйдөн чыгып кетип калды. Ал адаттагыдай эле оркестрде өз ишин кылып жатып, башына ар кандай ойлор келип алаксып кетет да ал жактан кетип калат. Кечинде кайра эле кафеге келип, ал жерде иштеп жүргөн Фабиананы сөзгө тартып, эртең менен эч бир сөз айтпай кетип калгандыгы үчүн кечирим сурайт. Адриан кызды андан ары театрга чакырып, экөө бат эле жакынлашып кеткенин көрөбүз. Ал күнү Фабиана Адриандын үйүнө келип түнөп калып, эртең менен андан биринчи ойгонуп алат да жуунуучу бөлмөдөн тишин жууйн деп жатса эле, саркынды суулар агуучу түтүктөн эле кандайдыр бир үндөр угулгандай сезилип кетти. Ал андан ары Адриандын үйүн кыдырып жүрүп, үйдө дагы бир башка кызга тиешелүү буюмдар бар экенин байкап калат. Бир аздан соң эле анын артынан Адриан ойгонуп келип, алар эртең мененки тамакты тамактанып жатышканда, Фабиана андан эмне үчүн сенин үйүң шаардын чет жагындагы ээн жерде жайгашкан деп сураса, Адриан ага бул жерде мага керек болгон тынчтык бар. Тынчтык болсо гана мен чыгармачылыгымды андан ары өнүктүрүп өстүрө алам деп коет. Аңгыча болбой эле Адриандын үйүнө эки детектив келип калат. Алардын аттары Франческо жана Бернардо болчу. Ошондо гана Фабиана полициялар Адриандын мурунку сүйгөн кызы Белинди издеп жатканын түшүнүп калат. Детективдер болсо Адриандын үйүнүн ичин жана сыртын айлана тегерегин жакшылап изилдеп чыкмакчы болушат. Анткени Белиндин жоголуп кеткенине жалгыз шектүү адам Адриан өзү болчу. Бирок полициялар Адриандын өзүнөн шектенип жаткандыгы Адрианды кыжырдантат жана ал Фабианага, менимче Белин башка бирөөнү таап алып, ошол адам менен андан ары өмүрүн улантуу үчүн кетип калды деп айтат. Ошол күнү кечинде Фабиана сууга түшүп жатканда, ал кыймылсыз жатса деле негедир суу титиреп толкундай баштайт. Ал коркконунан суудан чыга калса, үйдүн жарыгы да өчүп калып, бир аздан соң анын жанына Адриан жетип келип, аны тынчтандырып, үйдүн жарыгы ушинтип кээ бир кезде өчүп калып турарын айтат. Кийинки күнү Фабиана жумушунда жүргөндө, жанагы детективдердин бири Фабиананын жанына келип, көрсө ал Фабиананын мурунку жигити болуп чыгат. Ал Фабианага, сен негизи бир аз абайласаң болмок, анткени сүйгөн кызы жоголуп кеткен адам менен дароо эле жолугуша баштадың го десе, Фабиана ага Адриандан шектенбегиле, анткени анын бул иште эч кандай тиешеси жок деп айтат. Кийинки күнү Адриан Фабиананы чоң концертке алып барып, ал жактагы өзү сыйлаган адам менен да тааныштырып, ошол жердеги болгон сүйлөшүүлөрдөн улам Адриан жакында башка шаарга көчө тургандыгы дагы белгилүү болот. Ошентип Адриан менен жашай баштаган Фабиана кечинде сууга түшүп жатып эле, ага куюлуп жаткан суу бир заматта эле ысып кетип, анын жону күйүп калды. Андан соң түтүктөрдөн кайра эле бир кызыктай үндөрдү угуп, Адриандын ити дагы аны чочутуп жиберди. Бир аздан соң эле жарык кайрадан өчүп калып, эмнегедир эле Фабианага бул үйдө андан башка дагы бирөө жүргөндөй сезиле берди. Бир кезде ал иттин айынан кайра чочуп кетет да жыгылып түшүп эсин жоготот. Кайтып келген Адрианга мындай чоң үйдө өзүн бир аз кызыктай сезип жатканын айтып, анан да Адрианды ээрчитип келип, саркынды суулар аккан түтүктү тыңчатат. Албетте Адриан дагы эптеп эле чыгып жаткан бир кызыктай үндөрдү угуп, балким шамалдан улам түтүктөрдө ушундай үн чыгып жатса керек деп коет. Эртеси детективдер Адрианга Белиндин өлүк денесин таптык окшойт деп чалышып, Адриан дароо эле ал жакка барып, өлүк дененин жүзү таанылбай калса да, бул Белин болушу мүмкүн эмес деп эле кетип калды. Ал үйүнө кайтып келип эле Фабиана жуунуучу бөлмөдө кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатканын байкап калат. Ал дароо эле Фабианага барып, ким менен сүйлөшүп жатасың деп сураса, Фабиана эч ким менен сүйлөшкөн жокмун деп сөздү буруп, Белинди таптыңарбы деп Адриандан сурайт. Адриан болсо эми Белин менин жашоомдо жок деп айтып, ал өз жашоосу менен кетти, мен өз жашоом менен калдым деп койду. Алар ошол жерден кучакташышып, ал эми кадр болсо бизге күзгүнүн артында кимдир бирөөнүн турганын көрсөтөт. Кийинки көрүнүштө биз Адриандын Белин менен жүргөн кезине келебиз. Ал кезде алар бири-бирин сүйүшүп, бактылуу күндөрүн өткөрүп жүрүшкөн болчу.
Көп өтпөй эле Адриандын жумушуна байланыштуу алар ушул шаарга көчүп келгенге туура келет. Адриандын каалоосуна ылайык алар ушул үйдү тандашып, ушул үйдү бир аялдан бир канча айга ижарага алышкан эле. Ошентип күндөр өтүп, Адриан Белинди дагы чоң концерттерге алып барып, Адриан Белинге скрипкада ойногон Вероника аттуу кыз менен тааныштырат. Белин дароо эле Адриан менен ошол Верониканын ортосундагы бир башкача мамилени байкап, чын же калп экенин билбей эле кыйналып, кызгана баштады окшойт. Ал бир күнү күтүлбөгөн жерден Адриандын бөлмөсүнө кирип барса, Адриан бөлмөсүндө ошол Вероника деген кыз менен ичимдик ичип отурган болот. Аны көргөндө Белин эми чалкасынан кетти окшойт. Белин Адрианга таарына баштап, ага билгизбей Адриандын телефонун текшергенге да жетишип, чындап эле Адриан ошол Вероника менен SMS билдирүүлөр аркылуу сүйлөшөөрүн билип калат. Анда Адриан Белиндин алдында баардыгын мойнуна алып, "Ооба, мен балким ал кыз менен бир аз ашыкча сүйлөшүп койгондурмун. Бирок ал кыз экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок. Мен сени гана сүйөм жана сени менен гана бирге болгум келет" деп сооротсо, Белин ага Верониканы жумуштан кетир деп айта баштайт. Анда Адриан дагы "Мен Верониканы жумуштан кетире албайм" деп эле жумушуна жүрүп кетип калды. Кийинки көрүнүштө Белин ошол үйдү ижарага берген немец аялы менен сүйлөшүп отурганын көрөбүз. Белин ага Адриандын ушундай кылык жоруктарын айтып берсе, ал аял Белинге дароо эле бир сырдуу бөлмөнү көрсөтөт. Ал бөлмөнүн дубалдары өтө калың болуп, сырттагы адамдарга көрүнбөй тургандай жана угулбай тургандай болуп атайын жазалыптыр. Көрсө ал аялдын күйөөсү Экинчи дүйнөлүк согушта нацисттик офицер болуп, жашынууга туура келип калгандыктан ушул бөлмөнү атайын жазаткан. Ал аял Белинге бул бөлмөнү көрсөткөнүнүн себеби, "Сен балким Адрианды чындап эле сени сүйөбү текшерип көрсөң болот" деп айтып, Белинге ал бөлмөнүн ачкычын берип, "Итин дагы мен келгиче жакшылап карап тургула" деп таштайт да, өзү бир канча убакытка башка шаарга кеткенин түшүнөбүз. Ошентип Белин Адрианды чындап эле текшерип көрмөкчү болуп, ага кетип жатам деп видео жазууну жаздырат да, кийимдердин баардыгын чогултуп коет. Бирок Адриан жумушунан күтүлбөгөн жерден келип калып, Белин болсо шашкалактап эле кийимдердин баардыгын жанагы бөлмөгө киргизет да эшикти жаап салат. Адриан үйгө кирип Белинди таппай анын видео жазуусун көрүп, дароо эле капаланып ыйлап баштагандыктан аны эки терезе аркылуу көрүп турган Белин Адриандын чындап эле мага сезимдери бар экен деп ишенет да, кайра эле эшикти ачып сыртка чыгып калайын деп, бирок кол баштыгын карап жанагы ачкычты таба албай калат. Көрсө ал шашкалактап кийимдерин алып жатканда ачкыч ошол жака түшүп калыптыр. Эми ал канчалык кыйкырбасын, эмне кылбасын, сыртка эч нерсе угулган жок. Адриан дароо эле полицияларга барып, анын видеосун көрсөтүп издөө салат. Белин болсо бөлмөдөн чыгып кетүү үчүн ар кандай амалдарды ойлонуп, бөлмөдө керек болсо байланыштагы жок болгондуктан эч нерсе кыла алган жок. Эми ал куткарылгы чакты, ал жердеги мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды жегенге аргасыз болду. Ал сыртта эмне болуп жатканын көрүп, үндөрдү да угуп турду. Бирок ичиндеги эч кандай үн сыртка угулбайт экен. Адриан Белиндин видеосун кайра көрүп жатып, акыркы жолу көрөт да, акырында ал Белинге "Кайда барсаң да жакшы бар" деп айтат. Аны угуп турган Белиндин келип, Адриан күзгүнүн маңдайында турган кезде Белин саркынды суулар агуучу түтүктү тепкилеп жиберсе, Белин кол жуугучтагы суунун титиреп толкундап жатканын байкап калат. Бирок Адриан аны байкаган деле жок. Ошентип көп өтпөй эле Адриан үйгө Фабиананы алып келгенин көрүп, экөө бат эле мамиле түзүп кеткендерин көрүп ыйлап жатты. Эртең менен Фабиана тишин жууйн деп жатканда Белин ага катуу кыйкырып, Фабианага бир нерселер угулуп кеткендей болду. Ошентип Белин аларга болушунча белги бергенге аракет кылып, Фабиана сууга түшүп жатканда Белин суу түтүгүн бурап жиберип, Фабиананын жону күйүп калганын да билебиз. Көп өтпөй эле Белин Фабиана ошол бөлмөнүн ачкычын таап алганын да көрөт. Адрианга полициялар чалып, ал Белинге окшош өлүктенени көргөнгө кеткенде, Фабиана өзүнүн акылдуулугун көрсөтүп, ага кимдир бирөө белги бергиси келип жаткандыгын сезип, кол жугучка сууну толтурат да "Мага белги бер" деп сүйлөйт. Анда Белин суу түтүктөрүн чапкылап сууну толкундатат. Фабиана "Токтот" деп буйрук берип, Белин сууну толкундатпай токтоп калат да, Фабиана "Белги бер" деп айтса, Белин кайрадан чапкылай баштайт. Ошондо гана Фабиана чындап эле бир нерсенин бар экенин түшүнүп, "Сен Адриансыңбы? Сен мени жөн эле тамашалап жатасыңбы?" десе, Белин чапкылабай туруп калат. Бир топко чейин ойлонгон Фабиана "Сен Белинсиңби?" деп сураса, Белин дароо эле чапкылап сууну толкундата баштады. Ошентип Фабиана Белиндин дубалдын аркасында экенин билген соң, ага кайра суроолорду берип, белги аркылуу жоопту алып жатып, китеп жыйналган текчеде ачкыч салына турган жери бар экенин, анан да жанагы ачкыч ушул жерге туура келерин билип калат. Ал дароо эле ачкычты салып эшикти ачайын деп жатып, бирок дароо эле ошол жерден өзүнүн ач көздүгү ойгонуп кеттиби айтор. Эшикти ачпай эле кайрадан күзгүнүн маңдайына келип, "Мага өтө өкүнүчтүү" деп айтып жаткан кезде, Адриан кайтып келип калып, "Сен ким менен сүйлөшүп жатасың?" деп сураган эле. Ошентип убакыт өтө баштап, мындай көрүнүштөрдөн кийин Фабиана дагы өзүнө келе албай жүргөнүн байкайбыз. Эми ал Белин мени аңдый албай калсын деп башка бөлмөдө уктоону чечет. Эртеси менен эле баягы Фабиананын мурунку жигити Фабианага бир канча сүрөттөрдү таштап кетет. Ал сүрөттөрдө Адриан баягы Вероника деген кыз менен жүрүптүр. Албетте сүрөттөрдү көргөн Фабианага ошол Вероника менен Адриандын ортосунда бир нерсе бардай сезилип,
бир топко чейин ойлонуп отуруп акыры Белиндин бөлмөсүн ачууну чечет. Ал эми Эдриан болсо жумушуна барган кезде Вероникага жолугуп, ал Вероникага сен өтө жакшы кызсың, бирок кеч болуп кала электе чектен ашпай ушул жерден токтойлу деп мындан аркы мамилеге чекит коюп коет. Ал эми Фабиана болсо жанагы бөлмөнүн ичине кирип барып, кыймылсыз жаткан Белинди көрүп, анын тирүү экенин текшерейин деп жатса эле, Белин аны бөтөлкө менен башка жаап салып, ачкычын алып сыртка чыгат да эшикти жаап салат. Качан Эдриан жумушунан кайтып келгенде үйдөн Фабиананы таппай, төшөктүн үстүнөн жанагы ачкычты таап, анан да ошол эле жерде Эдриан менен Белиндин илинип турган сүрөтүн таап алат. Эми мындай көрүнүштөргө Эдриан эч эле түшүнбөй турду. Бул кезде Белин деңиз жээгинде ойлуу отурган болчу. Ал эми жанагы бөлмөгө камалып калган Фабиана айнекти чапкылап эле кыйкыра баштаганын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.